22 октябрда номер 4 Сокулук Алтын балалык бала-бакчасына тез жардам чакырылып, 5 жашар Алия ооруканага жеткирилген. Кыз өзүнө келбей каза болгон. Анын тайнеси Гүлнара Базарматованын айтымында экспертиза небереси усундусуна кагап калган деген бүтүм чыгарган. Андан сырткары каракуш мээсинде уюган кан бар экени, ал наристе тирүү кезинде аз убакыт мурда пайда болушу мүмкүн экени да айтылган. Базарматова Сокулук милициясы шалакылык беренеси менен иш козгогонун, бирок 1,5 ай өтсө дагы иш ордунан жылбай жатканын айткан. Бул окуя интернетке чыгып талкууга алынды. Чүй облустук милициясы бул факты Сокулук райондук милициясында каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү жүргөнүн, тергөө уланып жатканын билдирген. Билим берүү министрлиги Алиянын өлүмү боюнча комиссия түзүлгөнүн билдирди. Ошондой эле министрлик жергиликтүү бийлик менен биргеликте бала-бакчаларга видео байкоочу камераларды орнотуу маселеси каралып жатканын белгилейт. Окуя кандай болгонун Алиянын тайнеси Гүлнара Базарматова медиа хабка айтып берди. Мен чоңгорундон баштап көтөрүлгөндөн баштап роддомдо бакканмын, анан кийин 1 жылдай ошо экөөбүз менен жашап жүрдү. Мен колуман келди да. Дагы бир неберем бар, сестренка Алия, ошону дагы багам. Эки кызды тегиз багып чогуу кезде. Кыздын ата-энесичи? Апасы мигрант, жолдошу менен жашабайт. 5 баласы бар, үйү жок. Үй алайын деп аракет кылайын деп мигрант иштеп жүрөт да. 22 октябрда кадимкидей эле ойгондум. Экөө тең бир садикке барчу. Мен кийиндирип садикке алып бардым. Где-то 8-20 группасына кирип кеттик, анан экөө тең таштап үйгө келип, где-то 16:02 звонить этишти эжекеси младший группаны. А я старший группа. Младший группаны эжекеси чалып, эже срочно келип калдыңыз, кызыңыз көгөрүп жатат. Эчтеке билбейт деди да. Анан мен жүгүрүп эле үйдөн чыгып эле сразу эле. Анан садик бизге жакын, 5 мүнөт эле жетебиз. Анан жүгүрүп баратып эле скорыйга чалдым, эмнегедир. Скорыйдагы бригада выехала, только что деди. Анан кийин көрүп эле ошо машина шосседен өтүп кетип эле садик жака бурулду да. Анан мен ошо бат эле жүгүрүп барып эле садикке кирсем, уже экинчи этаждан скорыйдын машинанын врачтары кызды монтип ороп алып эле алып чыгып кетиптир. Анан мен көрөйүнчү десем, жок болбойт деп мени неме кылышты, жоготкон жок. Анан одеялдын ичинен ошо бети көрүнбөйт, бут эле чыгып туруптур. Анан жүгүрүп барып эле эки бутун кармадым, муздак болчу. Бир аз неме кылсам реакция берген жок. Анан бордон чыгып, немеге бардык, машинанын жанына барып, тоже жанына отургузган жок. Анан мен водительдин жанына отурам деп отуруп алдым. Анан больницага кетип атканда, водитель жактан терезе бар экен да. Мен улам аркама бурулуп карап аттым, ошо неберем кыймылдабай бир калыпта жатат. Анан врачтар жанында жөнөлүп отуруштур да. Анан мен шекшей баштадым, сол эмес депчи. Анан больницанын жанына келгенде, носилкадан алып чыгып атканда, мени мынтип жоготпой жатат, бирок мен барып эле чекесин кармаганын жетишип калдым, тоже муздак болчу, эч кандай реакция жок жатат. Анан ошо реанимацияга алып кирип кетишти. Анан реанимационный отделениеден улам кирип чыгып атты, бир медработниктерчи. Анан бир ушундай эле кыз чыгып баратыптыр. Анан мен суранам сизден, билип бериңизчи, аркага барып билип бериңизчи, мен неберем эмне болду десем, хорошо эже деп кирип кетти. Анан бирок сыртка кайра башка айым чыкты, уже башка женщина чыкты. Эже ыйлабаңыз, бардыгы жакшы, дыхательный путини тазалап атабыз дешти да. Анан сизге көрсөтөбүз деди. Баары жакшыбы десем, ооба тазалашат деди. Анан ошол боюнча эч ким кирген жок, чыккан жок. Бир маалда милиция келди, анан мен ушул силер ушуга келди болуш керек десем, жок, сизге келген жокпуз деп неметип кетишти. Анан кийин где-то реанимационныйга киргенден кийин отделениеде где-то 1 сааттан кийин кабар беришти да, каза болуп калды депчи. Анан ошол туугандарыма чалып чакырдым.
байкем сокулукта жашайт. Дароо келди. Көп адамдар келди. Өкмөттүн милиция Бишкектен да бирөөлөр келди. Аны ошентип ысылдашып. Анан кечинде где-то 8-дерде роботун отделениеге бардык. Показания беришиңер керек дедим. Хорошо деп бардык. Ал жакта да түндө айга чейин жүрдүк. Анан вскрытие жасаш керек дедим. Жасалмай коюлачы десем, причинаны билишибиз керек деди. Анан хорошо деп анан ата-энеси чечсин деп эртеси күнгө жазышты, вскрытие болду деп. Эртеси күнү вскрытие болду. Реанимацияга күбө балам келип чыкты. Апа денеси таптаза, оозу эле көгөрүп турат деди да. Баккан денеси таза, мага көрсөтүштү деди. Анан эртеси күнү моргко бардык. Барганда вскрытие жасашты. Вскрытиеден чыгып, ошо больницанын судебный эксперт айтты. Отравление окшош деди да. Эмне жеп үйдө деди. Анан суу ичип чыкканды. Али мындай суу комнатанын температурага эле көндүрүп койгон менен ошо суу эле ичет анан суу ичип эле чыккан үйдөн деди. Анан рецептагы ошо борщ менен макарон жешти деди. Мен таң калдым, аябай борщ жечү эмес да. Вообще жечү эмес. Анан ошо ой кетти, ошого көңүл айланды баш болуп үйдүнчү. Анан ошон үчүн биз Бишкекке гистологияга анализдерге тапшырышыбыз керек. Ан сайын билбейбиз деди. Анан хорошо деп. Аналар дагы аябай көп жасашты, 33-35 күндө бүттү. Анан следовательге барсак азыр тергөө жүрбөйт. Экспертиза чыкмай сайын биз эчтеке на основании чего жасай албайбыз деп эчтеке кылышкан жок. Анан экспертиза чыкса деле эчтеке кылган жок. Эч кандай аракет кылышкан жок. Звать десек жооп бербейт. Жазсам жооп бербейт. Эчтеке жооп бербейт. Анан сол кызыбыз эмнеге каза болуп калат деп анан воспитатель ошо каза болгон мебелин воспитатель дагы пожалуйста айтчы эмне болду десем дагы толук информация бербей жатканын сездим да. Несовпадение көп болуп атат. Анан кийин ошо экспертиза чыккандан кийин следователь уже экинчи следовательге өткөрүп беришти. Да внятный жооп беришпейт, бизде жооп жок да. Тергөө адилеттүү жүрүп берсе жакшы болот эле да. Мен суранам да ошону. Бизде мындай ден соолугу таза болчу, эч качан ооруп жаткан эмес. Анан туруп эле каза болуп калса аябай оор болот экен дешет. Принимать тяжело, да? Очень тяжело принять. Анан белгисиздик, эчтеке суроолорубузга жооп жок. Ошо еще хуже оор болуп атат да бизгечи. Как это так? Кичинекей кыз каза болуп калып атса эмнеге тергөө жүрбөйт, же эмнеге неме чыкпайт депчи. Аябай. Акыркы убакта балдарга карата ырайымсыз мамиле жасаган учурлар көбөйүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөдө жалпы 2000ге жакын бала бакча бар. А сиздин балаңыз бала бакчага барабы? Комментарий жазыңыз.